Баткен тополоңда içine жаракат алганмын да. Согуштун кесепети зардабы барып тийиптир да. Бай өтүп кетпесин. Ошо текшерип турасыңар деп бизге ушундай тапшырма берип калды. Чоңурлукта бүт жайлоого бала жагасын алып чыгат экен да. Ошолорду атабыз деп калды. Мен айттым, жаш балдар бар. Улуту кимдер экен? Аралаш бекен. Тажиктер бар экен, кыргызы да жүрөт. Каршылык көрсөткөнгө деле мүмкүнчүлүк бар эле, бирок эл Сиздерден бирөөнү экөөнү атат элек. Бирок алар автомат менен бизди кырат эле тигилерди атып коет. Бириң жанынан акча чогултуп анан эчке алып жүрөсүңөрбү? Шамки 10 рубль берди, мен 10 рубль 330 рубльге бичик сатып алдым. Эми ошол күндөргө кайра бир барып келгендей эле болуп атасыз да. Генералды бошот. Калгандары кийин анан деп бирөөгө айтып атты да, угуп бизге антип айтып атат да. Анан мен ойлодум, биз керек эмес экенбиз да. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуп калуучулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Экинчиси, биздин ушул подкасттарыбызды 70%дан ашуун адам катталбастан болгону 30% катталып көрүшөт экен. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Биз кезектеги ушул пикирлешүүбүздү, сухбатташуубузду баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Кезектеги мен мейманды тааныштырып койсом, мен дароо эле айтып коеюн. Баткен согушу, Баткен окуясы боюнча бир катар буга чейин биздин каармандарыбыз чыкты. Өзүнүн чындыктарын айтышты. Алар ким экендигин такай ушул Баткен окуясы боюнча ушул подкасттарды көрүп аткандар жакшы билишет. Бирөө айтпаганды бирөө айтып, тигил монда жерин айтпай кетти, мен ушуну айтат элем дегендер болуп атат. Ошондой каармандардын бири жанагы буга чейин Турсунбай Бакир уулу келген подкасттагы жанагы сүрөттөгү каарман Жээнбаев Жолчубек аксакал келип отурат. Эмне үчүн келип отурат? Анткени тикелей ошол Баткен согушуна тиешеси бар. Ошол учурда полктун командиринин орун басары болгон экен. Ошондо туткунга түшүп, анан кийин ошол барымтадан бошотулган каармандардын бири. Ассаламу алейкум. Рахмат. Кандай, жакшы келдиңизби? Бул жака Бишкекке эмне менен келдиңиз эле? Бир аз сурколуп атат окшойсуз. Кичине ошол Баткен тополоңда ичине жаракат алганмын да. Ошонун кесепетинен азыр дээрлөнгөнү келдим эле. Бишкекке дарыланганы келипсиз. Ошол согуштун кесепети, зардабы барып тийиптир да. Анан мындай мамлекет тарабынан кандай бир компенсация, төлөмдөр болуп атса керек, Жок, эч кандай болгон жок. Такыр жокпу? Жок. Ошол болгон мезгилде мен начальник УУДга бар, Ногойбаев деген начальник УУД болгон экен. Аялым менен балам келсе, 5 килограмм шакар менен 5 килограмм un бериптир. Качан? 99-жылы. Ушуну жеп турасыңар деп. Сиз каякта элеңиз ошондо? Мен тияктанда. Тиякта Баткенде жүрдүңүз эле. Аялыңыз менен балаңыз келсе, бир 5 кило кумшакер ушуну жеп турасыңар деп. Эми башка жардам. Эми Жолчок сакал, башынан баштайлы. Өзүңүзгө тиешелүүсүн. Башкалардын акысына кирбей эле койлу. Ушул Баткен согушунда эмне болуп, башынан баштаңыз. Каерде элеңиз, эмне элеңиз? 99-жылы 17-июль күнү дежурный УУД звонить этип калды. Тревога деп. Аны мен тревожный чемоданды көтөрүп полкка келдим. Келсем, бай сотрудниктерден 22 бала келген экен. Аларды алдым дагы. УУДга келдик. УУДга келсек, зам начальник по кадрам УУДнын Мухтар Кожашев деген бар турган экен. Шам кийип турган экен. Судан ичкенче мен анткени буга чейин сиз менен кошо келдим. Мындай демим кысылып кетет сүйлөгөндө деп айттыңыз эле. Анан могу студияда бир аз сүрүү болот. Ошондуктан шашпай эле суу ичкиңиз келгенде сууну ичип алып, жөтөлүп дегендей. Кийин ошо жерде бизди стройдо айтты дагы. Ошо мезгилде Тажикстанда тополоң болуп атканда. Анан биз айтты, фильтрационный группага
барасыңар ошол жака. Мен бай тополоңда бай түрөтүп кетпесин. Ошо текшерип турасыңар деп бизге ушундай тапшырма берип калды. Менен өзүнүн полктун автобусу бар эле. Айттым, чакырдым дагы кел деп. Кийин 22 баланы салып алып, Чоңолайга жөнөдүм. Жолдо баратканда автобус бузулуп калып, экинчи автобусту чакырып, пока баргыча бир 3-4 саат өтүп кетти. Кийин ошо боюнча туура Карамыкка бардык. Говудуга. Барсак, жана Муктар Кожошев замначальник УУДу, Чоңолайдын акими турган экен. Айтышып калды. Былтыр деди, Бокбашчыдан байбектер келип, койлорду, эшектерди алып кеткен. Булар барып шекти карап турсун. Сиз карайсыңар деп. Мен айттым, биз милиция пограничниктер бар, бизде оружие, пистолет эле. Алар мен кокустан калышып кетсек, не кыласак? Нече турга, неме пограничниктер кесе барат деп койду. Анан биз автобусту салып кеттик ошол Бокбашка. Ва шоферибиз өзбек бар эле. Мен айттым, автобустун койдагы сөзүң уште туруптур. Автобустун ичинде барбы? Сен укканмын, өзбек милицияларды алар демократ экен да. Кокустун өлтүрүп койбосун деп, анын бери катышты өзүбүз ошо жогорку анан палат тигип, анан ошол жерде 12 бала мен калдык палатта. Анан Чоңолайдын милицияга барганда бир сотрудник кошуп берди. Ошо месин Чоңолайлык Жаңыбай деген баланы. Сен Бокбашын барып көрсөтүп коесуң, бада барасың деп. Анан баргандан кийин биз өзүбүзчө маршрут кылып чизип, пост койдуп, 3 жерге пост койдук. Мажыктар келе турган жолундай жолдорго да, кокустан келсе, знак бересиңер бизге деп. Анан койгондон кийин кечке маал болуп калган, жамгыр жаап турган эле. Бир адамды карасам эле 5-6 адам келе жатат. Мындай карасам, сакалчандар көрсө жана пост койгон балдарды айдап келатыптыр. Колдорун аркага кылып. Келди, куралыңар таштагыла деди. Эмесе тиги кыргыз жидеги жаш балдар чоңолукта бүт жайлоого бала жагасын алып чыгат экен да. Ошолорду атабыз деп калды. Мен айттым, жаш балдар бар. Аялдар чалды көмүр десем, бросайте оружие деди. Сдавайтесь деп калды. Орус тилинде сүйлөп. Орусча сүйлөдү бирөө. Анан мен балдарга айттым, биз өзүбүз өлсөк, бизди баары өлтүрөт булар. Улуту кимдер экен? Аралаш. Аралаш бекен? Тажиктер бар экен, кыргызы да жүрөт. Арабтар билбейм чындай. Анан бизди баары өлтүрөт. Биз азыр атсак, бир курал чыгарсак, от чыгарсак, тигилер өзүйдү кырып таштайт. Десем, балдар баптыр деди, пистолетти таштадык. Анан алар алды дагы колубузду, чатырды кесип, жиптер менен колду аркага кылып байлап койду. Эми ошол учурда мындай атышканга деле, каршылык көрсөткөнгө деле мүмкүнчүлүк бар эле, бирок эл адамдарга залал болбосун деп. Биз атсак, пистолет менен бирөөнү экөөнү атат элек. Бирок алар автомат менен бизди кырат эле, тигилерди атып коет. Граната менен турат карап. Анан ошонткен неткенден кийин мен ойлодум да, ошонун бир жарым күн мурун биздер барганда тамак аш берген жок да. Өзүбүз барган продуктыбызды анан жан Кожошев 110 рубль берди. Шамкей 10 рубль берди. Мен 10 рубль 330 рубльге bir echki сатып алдык. Ошо месиде. Echkini союп, ошол күндө окат жеп турабыз деп. Ошондо баягы элдер баары чыгып алып, Кожошев айтып калды. Ушунда азыр сөз болуп атат. Манчыктар ушундай басып келиптир. Кесе конфликтке барбагыла, сүйлөбөлө деп элдерге түшүндүрүп атканда, ошондо бир 100ге жакын жайлоого чыккандар. Жаш балдар, аялдар болуп, ушунча болду. Мен ойлойм, кокус атып жүрсө баарын өлтүрүп койбой, биз өлсөк да ушулар тигир калсын деп, ошондой дегенден кийин эме кылдык, колубузду байлап, анан аракат деп тоого айдап жөнөдү бизди.
караңгыда кетип баратабыз. Анан аркада кол берген чатып жыгылсаң бет жүзүмен тийип, анан бир жерге барганда айттым. Жолчу Аксакал, ошо силерди айдап жөнөгөнгө чейинки дагы бир нерсени суроо берип коеюнчу, уруксат берсеңиз. Тиги эми ошондой жерге ошондой жанагындай маалыматтар түшкөндөн кийин жана чоң айга баратасыңар, жанагы азык түлүк ал бул эми силер ойногону барган жоксуңар, эс алганы кетип аткан жоксуңар, кооптуу бир жерге кетип атасыңар. Ошол жагына мындай азык түлүгү мындай болуш керек, жаткан жери мындай болуш керек деп мындай каралбайбы? Каралган жокпу? Анан бириң жанагы акча чогултуп анан эчке алып жүрөсүңөрбү? Өзү идея боюнча ошондой жөнөткөндө баягы полктон бир ошо немеден продукта бериш керек эле, сухой пай. Ошону айтам да. Бериш керек эле. Андай берген эмес. Жана давай бара бергиле. Аркаңардан барат деп койгон. Барган жок. Эми мен муну тактап сурап атканымдын себеби ошол учурда аскердин, ошол бөлүктүн акыбалы мындай ошондой бечара акыбалда окшойт экен эле, материалдык, техникалык акыбалы. Ошол Шамкеев баш болуп тиги акча чогултуп анан эчке алып аткан болсоңор, анан мындай өтө бул олуттуу мамиле эмес да, окуяга олуттуу мамиле эмес деп ойлойм. Анан демек ошол учурда акыбалы мындай борооругудай окшойт армиянын деле. Улантып бериңиз, анан жанагындай силерди айдап жөнөдү. Айдап жөнөгөндөн кийин бир жерге барганда, баягы баратканда колубуз арка байлаганда чатып жыгылсаң бет жүзү менен түшүп атык да. Анан айттым бир командирге. Колубузду чечип койгула, мына алдыга байлагыла. Канча өңөрдө айдап кетип атат жалпы жонунан? 12-бизди. 12-ңерди. 12 ve 10 serjant bala var. Men komandiri, kalganları serjant balalar. Anan şu bir komandir ayttık, şu çeçip onu aldığa bayladı. Aldığa baylagandı işte jıgılsaң tayanıp neydi. Anan oşonto ayda jönödü. Tangamal, şu tangamal bolganda bir jarıgırak bir yorgun bir say var ekan. O жерге барып тәрет алышып намаз оқып алды. Анан төртөөнү айтты, карап тур деди. Эгер кыймылдаса атып ташта деди. Качамана десе атып ташагыла деди. Ошондом да карап эсептесем 14 экен. 14. Төртөө бизди карап турду, onu намаз окушту. Намаз оккондон кийин дагы тургузуп айдап, аракат дей берет экен да бу. Аракат айда дегени. Анан Abar bir bazasıga bardı. Barsak bir 500'de maziratta жүрүп да. Bizdi көргөндө эле баягы карашып койлорду көргөндө келип эле тепкилей баштады. Тепкилеп анан бурат кээ бир автомат пистолетти кулагына атып издеваться этип атты. Ана жерден эртеси таң атса бирикте şu Amullah Abdullah degen var ekan. Men aytdı, qayta qancha post var. Şurada ayt deydi. Aytdım postlar bize bilmeyim. Men Mina Baran'ı satırdım. Biz milisiyiz. Bize post bunda yok. Desem de onun çoğun taş var ekan da. Taş var ekan. O жерге bunday kazık kağıp koydu bunday. Taşka. O жерге jipti böyle putumdan astana. Başımda salındap, çeçimden de kırmap, bıçakta gizep ayt azır kelleni de koyayım dedi. Ben ettim bilmeyeyim dedi. Ben istedim biliyorum. Biz milisiyaz. Kayaklı milisiyasına dedi. Biz Kırgızistan'dayız. Desem Kırgızistan'a gelimiz Özbek bolganda kellen ketetti. Ben жақшы bayağı şoförde taştagaным Özbek bolalı da. Soyat ele. Аны кадимги муздап коет экен. Сөре сөймөк. Кийин ошонткенден кийин таң атты. Баягы сүйлөшүп атат. Көбүнчө тажикче сүйлөшүп атты булар. Өзбегі деле, башкалуу баары тажикче. Биз түшүнбөйбүз тажикче. Эмне деп атканын билбедик. Кийин анан айтты бир күнчө ошол жерде жүрдүк. Өзлөрүнө баягы телефондон сүйлөшүп турат. Kimdir bilen süreç vardı. Bir mezgilde aytıp aldı. Mına, sizlerden prezidentler Japon'da da boşat, generalda boşat. Kalganları kiyin. Anan deyip bir ögeç aytıp at burada. Oğup, bizge onu aytıp attı. Ama ben öyle dedim, biz kereğimiz ekemizde.
Үйлеп судан ичип алыңыз. Судан ичип алыңыз. Эми ошол нерсени мындай көрүүчүлөр эле угуп аткандар, мен деле угуп атам, укканга оңой болгону менен эми ошол күндөргө кайра бир барып келгендей эле болуп атасыз да. Анан эми бирок бул эми тарых үчүн маанилүү, ошон үчүн баягы өзүңүздү бир кармап эме кылып айтып берсеңиз. Кийин мынадан арчыганга муну алсаңыз болот. Кийин эртесинен дагы жөнөтүп калды, айдап аракеттеп. Бизден Бокбашы деген жерге ошол жакта жаңы Жуман Аманганы ушу командир экен да. Азыр мындай ойлоп көрсөм, министр МВДда экен да алар. Жуман Аманганы должности. Анан ошол Бокбашыга айдап келди. Келгенде bir телехранитель келіп мен деп автоматтың арқасымен ұрды. Жығылып түштім. Жығылғанда қолым су бар екен, қайнаған жылы су. Қолым ұшыға салынып қалып тұр. Сонда көзім ашсам, қолым күйгендей ыстықта. Осы жерде тепкілі ұрып, сонда қабырғам сынған екен де бір. Анан bir pepsikoların idişini tavalı bayağı baklaşır. Üyle onun kanuna geltiriş için. Direkt hep meyildik şey. Şimdi oğru basıldı. Şimdi böyle üyü gelip teşilgen ve hep şimdi zerak gitkin egen. O şöyle onun baştan onun bir Kırgız şey mazrikat. Gelip söyleyip kaldı, Kırgızca söylüyordu. Kırgızsız bize Kırgızmın dedi. Шадықанов Қасым деген мен сойдым. Автоматы деп көтеріп алып тұр. Ошого мындай ал кыргыз болуп туруп мен сойдум деп мындай сыймыктанган суу айтып атам. Сыймыктанган суу бизге как коркуткандай нервді. Анан өзүнчө шарият боюнча мындай кылыш керек, мындай деп ойлонуп сүйлөп атат. Мен дейт силерчи замполитмин деп коет. Мен замполитмин деп. Söylüyor attı. Diyen Bokbaşı'nın ne oldu ki? Cuman Amangani gelip bizge söylüyor hanımına aytıp sizlerin yapıp bilirsiniz ne bizde yakında Özbekistan'a aytıp halifat kurabız deyip arası da bayağı kim aytып атат ошентип халифат? Жуман Аманган айтып атат. Мен Жуман Аманган экенин билген жок атпын. Рөсүлүндөй сакалы бар командир экенин билип турам. Ошентип силер мусулман болсоңор, силер кошуласыңар böyle деп. Аны жерде турган алып жөнөдү дагы бир жерге алып келди. Карасам оны General Ömeram çıkıyor. General көрсетіп oldu. Kim eкен? Juman Amangani. General kelip көз turduq bir үйгө алып келди. Жок, генералдын атын айтсаңыз? Шамкеев. Шамкеев, Анан bir үйгө алып келип туруп, мындай моорус бар экен. Отурабыз да, каттыктан берип койду, жеп тургула деп. Анан мен Анар Бейке кандай кылабыз, эмне кылалы? Айтпайсыз эмне? Барыңарды бир жерге жок, генералдын экөөбүз эле. Экөөңөр эле. Алар балдардын аракта калды. Аларда арыктанбай отургузуп коюптур катар кылып. Анан десем мындай кылды, угул турат деп. Чыкпа дегенде. Ошентип калды. Анан биз ошол жерден 5-6 күн жетип жүрүп калдык. Анан bir gün elenen daha çıktılar da eşkap çıkıp işte buğday ekken eken. Elden. Üç iyi var eken de var. Sonra bu şuran buğday eken. Buğday doğurdurdu bizge. Buğday doğurup beni sorup kança uçağı buğday deyip. Sen bilesin deyip. Ben çağılap durup
200 килограмм buğday çıkart desem şu satıp aldım. Çünkü egesi akça verip onun kartoşka ekene. Kartoşka neydi? İsepte dedi kança kartoşka çıktı bitti. Anamın ballardan bir ay attı, bir cöktü. Kazdırıp çelike salıp tartsak 40 kilogram çıktı da. Hatta beri 10 agat eken 10 cök. 400 kilo kartoşka desem onu da satışı oldu. Majaketler oşonun barında satıp alıp atdı. Satıp aldı. Çeygesi pul verip satıp aldı. Onun iri ve çoğlarını yolga sarçırafka kılıp da meydeler kalmay. Sen bizge verdiyse alır dedi. Hani bir şeyde videom böyle kül salgan çeleği varken hani juup durup ben salıp kaynatıp pişirip yedik öyle. Kavga yedik. Başka belki şerikleriniz menen koşun. Generalda. General javanda alıp yakta generalın başka çıkıp gitti. Keyin Japonlar var ekan. 4 Japonlar. Japonda da başka karmap durdu da. Generallar bölüktü. Bizde başka. Japon geologtorun başkaça karmaptır, başka жерге. Жана general менен жана максат деген катарда жокерди başka bir жерге, малканага. Силерди başka жакка, милиционерлер. Başka. Силер жалпы жондан ошондо канча элеңер? Biz 8 serjant, men 9'uz. 9. Анан biz bu yerde biz özüççe hadi bir başka uyda kalmadı. Etime turgan namaz okutat. Namaz okuyuz. Ben kişinin namaz okuyup жүрgөм de. Ama biletim. Hanım şu bir ayıttı. Namaz okuyanda okugula. Olsun kallen hareket etti. Hani men baldarga aytdım. Men okuyanda men doğru okuyverirsin. Tursam turasına tursam otur. Oşanta okuyup жүрдük. Keyin bir aytып kaldı. Bular namaz okuydu eken. Bir şu Mulla Abdullah degeni de. Ana aytып kaldı. Bugünden etibaran tiyişme degende kıldık. Ana şunu bizge başkaça mamile olup kaldı. Namaz okuganарды көргөндөн кийин мамиле башкача боло баштаптыр да. Уже агача нуруп атканда уруп. Келексел тиеп деп. Ошентип силерди жана жерде кармап алып келип жана жол катар. Анантип жанантип генерал Шамкеевди көрдүм. Анан жанагында ортодо сүйлөшүү болду. Анан жанагында кылып туруп күл төккөн чакага тамак кылып жедик деп атасыз. Ошо чейин канча күн өттү? Кармагандан бери. Tabi bir 20 günde ötüp geldiler. 20 günde ötüp olanın, oşun türse bir gün topozda da aydap gelip kaldı. Biz toskula deyip. Kimler aydap gelip kaldı? Şu Majaketler. Majaketler. Onun aydap gelip bir mal avtomat beni attı. Bir topozda başına. Onun bu çırgılandaki soyup durup biz de içegilerini taşavat ataken. Ben ettim baldırı. Ben o içegisini alıp juup pişirip cevizlisim. Bu dedi. Уже olay aralış oldu. Hani başını aldık. Başını alıp canlı ayneklerini terezlerinin mesleğini sınırıp kırıp terisini terişirip işte baltamının maydalı ve çelik ısırıp pişirip yedik. Sonra pişirip cevazsak kel bir tiyep çüvegile degesi. Анан ошо 20 күндөн бери ар күнү эмне азык түлүк жеп аттыңар? Неме bir köşkten non berip koyat. Katı. Beyaz suga malım ceviz civitip. Ayda suda içsek kum. Veya neme yapar degen başta birinci günleri kum diye koşuş bir verip biz. Keyin baklaşka veya kaserin bankalarını tavap alıp şu citte kaserin da tunutu içip tunutup. Анан ошондо жанагы малдын башын, топоздун башын жейин десеңер жанагы жебей деп атат. Pişirip em pişkandan keyin şorbasını içeyim desek bir tiyep töküp taşladı. Ага чейин бир да эт жебесеңер керек. Et bir. Ki bayağı şorbanın içkinden keyin em aldı 200 oruyor başladı. Baldarın içi öte başladı. Anan bir aytsak doktor var eken. Bir paraşok verdi bir. Ben aytım bu narkotik bir okşattım. İçmeyle koyulu dedim. Kayerde varken doktor? Şu arasında Majaketlerin arasında doktor var. Ben de
медус биткенмinde бирөө ошентип айтып атты. Ошентип порошок берип, аны ичпей эле койгула дедим. Бир наркотик өлтүрөбүз. Анан балдар ичпей. Доктор бар болсо, мажакеттердин арасында жогорку билимдүүлөр деле бар экен эле анда. Врачмын деп айтты. Арыстап Сатурдик милициясы да бар экен. Мен милициямын деп айтып атты. Анан баягы сары гүл бар го, ачып, ошону таап алып, ошону чайкылып ичип ичтерин эметти. Неме берген дары ичпей. Ошентип эме кылып бизди кийин ок башыдан жаңы ок башыга келген экен, ошо кийин угуп калдык. Азыр сүйлөшүп атыптыр бир Турсунбай Бакир уулу деген. Ошо баягы Турсунбай Бакир уулунун айтканга чейин дагы бир суроо бергенге уруксат этиңиз мага. Судан ичип алыңыз азыр. Сиз ушул нерселерди айтып атасыз, Жолчубек Аксакал. Жанагы буга чейин ушундай маектешүүгө Москвада жашап аткан ушу катардагы жоокер генерал Шамкеевдин жанында кошо баягы малканада жашаган Максат Насиев деген видеону көрсөңүз керек сиз деле. Көрдүңүз да. Мына немеден салфеткеден алыңыз. Ысык эле беле. Ошол Максат Насиев деген катардагы жоокер ден айткан дегендерин сиз эле көрдүңүз болуш керек. Ооба. Анан ошондо жанагындай мажахеттер чабуул кылып, жанагынтип ок атышып, октун үндөрү чыкты да эми, тарс туурс болгон. Ошол учурларды айтып берсеңиз, каякта элеңер, үн угулду, добуш угулду? Биз алар атышканда биз башка жерде болдук да. Буларды Кан деген жана немеде кырмаган экен. Кан деп койду. Силер кайсы жерде болдуңар? Канча чакырым аралык, километр аралык? Башчы деп, башка жакта экен. Чоңолайда. Ал сиз айтып атпайсызбы? Генерал Шамкеев менен көрүштүм, сураштым, сүйлөштүм деп. Кийин алар да уже тутуп келгенден кийин. Тутуп келгенден кийин анан көрүшүп сүйлөшүп атасыз. Окуялар болуп жанагы тарс ага чейин силер башка жакта эле. Биз чоңолайда ошо эмеде Карамык жакта, Кармабаш жакта болгонбуз. Кийин укса буларды Кан деп кадам жер жактан кармаган экен да. Ошону барганда бокбош деген жерде көрдүм. Айтып бериңиз дагы эмнени айтышым керек деп бияка келдиңиз да. Бир четинен айтып бериңиз. Эми Бакир уулуну айтып атам, айтып атканда мен сөзүңүздү бөлдүм. Ошондо айтып бир сүйлөшүп атыптыр деп неметип болду. Эми Бакир уулу ушул көрсө бияктан барган экен баягы. Мамлекеттин аттан барган, ошол менен сүйлөшкөн. Анан ошол сүйлөшүп биринчи күнү отурсак, жуманамаган айтып болду. Бешөө кетесиңер. Бешөөгө жооп берген экен. Мени менен генералды каласыңар деп бизди сиз кетпейсиңер деп койду. Анан мен кандай болду? Берги экөө бешөө келип алып кетти. Бир УАЗда келип алып кетти. Ошондо көрдүм. Була кутулду. Анан айттым, мен барсаңар, айтып койгула, пока тирик. Жакшы жүрөт деп койду. Анан алар кетишти. Кийин уксак ошо Турсунбай Бакир барып сүйлөшүп аткан экен да тегинде. Сүйлөшүп, анан биз ойлодук, бизди алып кетет дегенде ушунчалык үмүтүбүз неме болуп калды. Пайда болуп калды, биз алып кетет окшойт деп. Анан бир күн отурсак неме келди, бир машина келип, ошондо көрсө Турсунбай Бакир барган экен. Барып, ошо немени Шамкеевди бир жака барып сүйлөшүп, ага неме алып келип бериптир. Китеп, Куран китеп,
Балдар берберген экенде. Куран китепти берип, анан эртеси күнү таң атканда турсак бизди экөөбүздү чыгардагы бир жерге алып барды. Көрсө бир мачт экен да. Ошол жерге барып, Куран окуйсуң билесиң деп калды. Мен айттым билем десем, оку деди. Куран окугандан кийин Анарбек сенем оку. Мен азыр окуй албайм деди. Үргөн. Эми Шишитти каласың деп. Генерал Шамкеевди айтып атат. Кийин намаздан тезеле жатты ал киши. Памяты күчтүү экен. Намазы 5 вакыт намаз окуп жүрдү. Я кийин япондорду окуп жүрдү. Алар да тез окуп. Неме кылат дагы таарат алдырат. Эртеме муздак сууга. Таарат алабыз. Анан катар туруп окуйбуз. Сап катар дейт. Ошол кошулуп турабыз аркасы. Ошол окуганда окуп намаз окуган деп. Ошо намаз окуган жигит пайда кылды окшойт. Эмесе бизди союп бачаны өлтүрмөгөн да. Анан бир күн УАЗга неме бир КамАЗ келди. КамАЗга жүктөп бир жака алып кетти. Барсак бир айыл жака жерге барды. Түшөк бир суу агып атты кран. Колубузду сусак кайнак суу да. Кыса жылуу суу деген жер экен. Ошол жерде алардын базасы бар экен да. Айда базар алар өздөрү жуунду. Арктан суу алып келет. Бирөөдө кайнак суу, бирөөдө муздак суу келет да. Анан экөөнү чабыштырып, таарат алып намаз окуп жүрдүк. Шундан кийин анан бир күн ООЗго салдык. Шанарбек экөөбүздү бир жака алып кетти. Караңгыда кетип атабыз. Генерал Шамкеев экөөңөрдү караңгыда түн ичинде бир жака алып кетип атышат. Мажахеттер анан бир жерге барсак, светтер өчүптүр экен. Көрсө аларды шомолду. Ошол жерде 3 күн свет берет экен, башка күндө өчүп коет экен да. Анан барып, бир эженин үйгө барды. Соня деген ошо Жергеталдын акими. Ошонун үйгө барды. Барсак, кегиле балдардан төшөк сабеді. Жеде жатып жүрген төшөктөрдү жыйнап алып коюп, жерге жаттык. Анан эртесине туруп намаз окудук. Намаз окугандан кийин Веричагин келип генерал көзү ООЗго салып, Нивага салып. Карамакка алып келди. Карамакка Турсунбай Бакыр уулу менен бир Садык молла ошо киши турган экен. Биз көрүшөөн вертолет менен Баткинге алып келди. Баткинден бир рабочий самолеттин Канга алып кетти. Кантка келгенден кийин Кантта Токон Мамытовдор ошо жерде турган экен. Мени алып барып Токон Мамытовдун кабинетте сурап калды. Ушундай болду. Жана мен жеңемдин бир үкөсүнүн келинине кийим алып берди. Спортивке. Ошону кийип алдым. Кийимдерим баары жыртылып кан эле да. Анан Мактыбек Абдулдаев замминистрин. Команда берди, форма алып бердим, камуфляж. Кийип кийип жүрөсүң. Эми ошолордон эртеси самолет менен Ошко учтук. Ошто мен агам врач эле. Ошонун өзү көрүп, башымда 5 жерде гематом болгон экен. 5 кабырга сынган экен да. Рентгенде көрүп, анан өзү эме кылып дарылай баштады. Эмбетте Турсунбайдын болбогондо биз аңызгыча жылдыгыбыз эме өтүп жокпуз керек. Ошо бечара кандай эме кылып силердин ушул барымтадан бошотулушуна ошо Турсунбай Бакир уулунун салымын айтып атасыз да эми. 100% ал болсо биз өлтүрдү эле.
Жараткан ошо кишини себеп кылган турбайбы? Кийин ойлоп көрсөк ушу да бир 10-15 күндө бизди соймок экен да. Биз ойлоп калдык ушу союп атып таштаса экен. Көбүнчө тилетип атса билбейли. Сойса кыйналасың деп. Ошо көрсө 5-10 күндө тынчтырмаган да. Ошондой айтып атат, буларда эчтип жүрөбүз, эчтип эме кыламыз, атып деп багып жүрөбүзбү деп өзүнчө өзбекче сүйлөшүп жүрдү. Кийин көрсө бизди сатабыз деген билбеш. Ошондой болгон экен да. Мен азыр суроом бираз ыңгайсызыраак болушу мүмкүн, кополураак. Эми азыр ошол Баткендеги ошол жанагы мажахеттердин айынан, ошолордун кесепетинен монтип ден соолугуңузга мындай бир кедергисин тийгизип, азыр ооруканадан ооруканага көрүнүп жүрөбүз. Анан кийин мен сурадым, баягы компенсация тиги бул жагы каралганбы деп. Каралган эмес деп айттыңыз. Эмне үчүн каралышы керек деп ойлойсуз өзүңүз? Эми мен ойлодум, биз өзүбүз барбадык да, биз өкмөттүн тапшырмасы менен баягы маджахеттер элге өтүп кетсе, бияк келип алалар, ар беле кылышы мүмкүн эле. Эл тополон кылып баягыдай жан калифат курабыз дегенде шаарды ичиде деле элдердин анча олку солку болгондор бар эле да, окшой эле. Мындай нааразы болуп. Алар айтат, биз Каримовду жок кылсак эле ошентип эме кылып жүргөн экен да. Бирок жанагы жерде каршылык көрсөтүүгө, ок атууга мүмкүнчүлүк болду эле да, ок атышмаксыңар, бирок баары бир силерди тигилер кырып салышмак экен, Ошол аргасыз. Куралдар таштай дегенде автомат таяр турганда автоматтар. Ушунда эми жакын турабыз да. Биз пистолеттерден таштаганда эле кээ бирөө атып берген болду. Аны мен айттым дем, азыр бир эле ок чыгарсак, бизди кырат, нарыларды кырат десек. Балдар айтып коем да. Нарыларды өлтүрүп жаш балдар өлбөсүн деп. Сиздин чамаңызда, эсебиңизде болжолду ошол тиги боевиктердин, мажахеттердин саны канча эле болжолду? Бая базасына келгенде 500дей, мен өзүм примерно эсептегенде 500дей бар да. 500дей экен да, Эми дагы башка жактайда бар экен да. Курал жарагы бардыгында автомат, жаңы кичинекей автоматтар, бар жерде бычак, аны менде липчик деп коет экен, магазиндер бар го. Ошондо салып алган да. 4-5 магазин, липчик тешип коет экен. Ошо бардыгында ошондой да. Эми сиз бир мындай катардагы башка бир жөн жай адам эмессиз, сиз аскер адамысыз да. Аскер адамы деген ошол жөнөкөй карапайым адамдар билбеген бир аскердик мындай бир тактикаларды, аскердик бир ыкмаларды, аскердик терминдерди билген адам да. Ошондой адамсыз. Анан эми окуя болуп өткөндөн кийин болуп өттү, кетти ал окуя. Эми аны миң айткан менен ал окуя башкача болбойт, ал тарых болуп калды. Бирок сиз ошол аскер адамы катары өзүңүздүн ошол рангаңыздын алкагында мындай анализ кылып көрүңүзчү, ошон силерди жөнөттү тиги жака баргыла деп, тигиндей шекшибыртын уктук мажахеттерин баргыла деп. Анан бардыңар, анан жанандай кырдал жанандай болуп барымтага алынып калдыңар да. Ошондой барымтага алдырбоонун, башкача дагы аларды мындайча айтканда жок кылуунун, аларга каршы туруунун башка дагы бир варианттары бар беле эми азыр болуп өткөндөн кийин ойлонуп көрүңүзчү мындай. Мындай кылсак ошондой болмок эмес экен. Мындай кылып чалгын кызматы жакшы иштесе, балким дагы көбүрөөк аскерлер менен барып аларды талкаламак экенбиз деген сыяктуу варианттар. Ошондой кылса болмок эле. Себеби дегенде кандай кылса болмок эле? Эгер жаңыдай милиция эмес, ошо пограничтер барса, ал жака тек милициялар гана жөнөтүп коюшту. Милициялар эми бизди жөнөттү, пистолет менен 8 патрон берген. Аны менен биз
атсаң да 8 патрон менен эмне? Жаңда темір балдар бардығы кече bir күн bir ай болған милиция кірген балдар да. Милициянын функциясы, милициянын вазыйпасы таптакыр башка да. А тигил жака атыша турган таптакыр чегарачыларды мина баран балдар барганда мүмкүн эгер ашы даяр келсе ала киргенде эле кырып койсо болмок экен. Анан ошойда бир жери неме, ошондо бир неме жок да, бизге да айткан эмес да. Эгер подозрительный аткыла деген эмес, неме болгон эмес да. Эми баягы установ келе жатканда караңгыда келе жатып, мен ойлоп баягы местный бир чоңолардын адамдары атып албайын дедиңиз. Малчы. Шул аты бар бу. Эгер келген ата бергиле десе, мүмкүн атсак болот эле. Бирок аткан биз атканда эле бергиле кырат эле да. Ошонун корктук да биз. Ошол милицияларды жиберүү чечимин ким кабыл алган? Кандай? Милицияларды ошол жака жиберүү чечиминди биз тревога болуп келгенде ошол жерде шам келип турду. Замначальник УУдан кадр боюнча турду. Автобус чоңуга жөнөгүлө деди. Эми ошолордун командасы болсо керек. Ошол жөнөттү. Биз айтты, баргандан кийин бетке солдаттар келиш керек, пограничтер. Десек, бир эки күн туруп турсаң, келет пограничтер келгенде сизди алмаштырып койду. Алмашпады ки. Ошол жерде туткунга барымтага түшкөндөр менен да адырдагы бири-бириңер менен байланышып сүйлөшүп турасыңарбы? Ооба. Балким алардын дагы бир айтып кой деген же өздөрүңөрчө сүйлөшүп бирок эч ким укпай жүргөн бир сөздөр бардыр. Алардын сөздөрүн деле аманатын айтсаңыз болот азыр. Алар кандай ойдо? Азыр эми ошто бир экөө иштеп жүрөт. Бир экөө Россия кетип калган. Ошто эмне болуп иштеп жүрүшөт? Милицияда иштешип жүрөт. Милицияда отдел охраны иштешип жүрөт. Бир экөө ошо Москвага кетип калыптыр. Бир экөө ооруп көз жумгандар бар экен. Өтүп кеткендер. Ошол Баткен согушу десек болобу же бул Баткен согуш деш. Баткен окуясы деш керекпи? Жок, Баткен согуш деш себеби дегенде кадимгиде согуш болгон да. Эми азыр депутаттар статус берип калабы деп көп бизде жазып көргөнбүз да, статус бергиле. Ошондо Баткен согушу деп. Жок, карайбыз дешип кара албай атат да. Кат менен да башка дагы жолдор менен кайрылып көрдүңөр беле? Көргөнбүз. Азыр мына биздин бир мурун орган иштеп жүргөн депутат Сүйүн Омуржак деген. Ошолор немеде козгоп жүрөт. Статус бериш керек. Баткен немеге. Азыр бизде пенсиябызда көбөйткөн жок го. Ошону көп айтып жүрөт. Бирок натыйжа жок. Натыйжа жок. Бир гана ошол киши неметип атат да. Сиз буга чейинки видеолорду, мына подкастта чыккан бардык видеолорду көрдүм деп айттыңыз. Бекен Назаралиевдин айткандарын. Мен ушул жерде бир жерге наразымын да. Эмнеге наразысыз? Бекен наразы. Мен өзүм окубадым, балдарым окуптур. Сиздин эч атыңыз чыкпаптыр дейт. Башкалар баягы зам командир полк деп башкалар бирөөдүн фамилиясы аты. Жээнбаев деген жок да. Как биз өзүбүз ээрчип барымтага түшкөндөй болуп калыппыз. Эми бул чыгармада балким мына Курманжан датка дегенде Төлөгөн Касымбеков жазганда дагы бүт окуяларды майда чүйдөсүнө чейин, майда чүйдөсү дебейин, ар бир деталына жазган эмес. Кээ бирки жерлерин жазбай кетиптир деген бар. Эми баягы атайлап жазбай койбогондур. Азыр мага деле жазышат, ушул Бекен Назаралиевдин аудио китебин окупсуз, бирок могул жерде ошондой кайсы бир ашууда, кайсы бир тоодо биз мынтип эле ошол жерде жокпуз депчи. Эми ал жазуучу өзүнүн баягы өзүнүн стили менен, өзүнүн баягы дарамети менен жазды да. Анан бирок ошол Бекен Назаралиев көтөргөн үчүн ушул маселени анан айткан үчүн, анан бул Баткен деген Баткен согушу, Баткен окуясы деген тема эмнегедир мен подкастты демейде
бир эле маек менен бүтүрөм бир теманы. Бирок бул тема эмнегедир ушундай уланып кетти да, себеби ошол Бекен Назаралиевдин жазганы, анан подкасты, андан кийин аны угуп тиги максатты угуп Бакир уулу угуп жанагы аял өкмөт болуп жүргөн тиги Тагаев, Акмурза Тагаев мен дагы сүйлөйм деп аларды угуп, мына сиздин мага балаңыз чыкты, мен атамдын айта турганда чындыгы бар экен деп, анан ушундай болуп атат да. Анан башка кандай дагы айтайын деген. Эрис мен сенин менен ушундай баштап немеңизге өтө ыраазы болдум да. Сиз козгоп мындай чыккан. Буга чейин баткен неме ойлогондо эмес эле да. Анан эми азыр мен чын ыраазы болгон сага, Турсунбай Бакир уулуга, анан өзүмдүн агам бир тууган ушул дайырлеген. Ошто жатсам bir orus geldi Rusya'dan. Polkovnik ekan. Oldu Afgan soğuşta bir cuma zaложник болған екен de. Oşul aytты da 56 gün sen zaложник bizi kantip çıdadım deydi. Ölüp olaş керек елемді. Kaya orası çıdadım da. Sen şunda elçinin nümesini bir zat vakı diye medal alıp berip gitkende. Oşul orası nemeleri. Ооба, мен деле ушинтип жеке мен ошентип ойлойм, атай ошо жерге элди жерди коргойлу деген ниет болгон силерде. Ошо милиционерлерде атайын барып ошол жерге колго түшүп калалы деген ой болгон эмес. Ошо элдин коопсуздугун ойлоп, өзүңөрдүн баягы кызматтык милдетиңерди аткаруу учурунда жанагындай нерселерге кабыл атпайсыңарбы? Анан эми муну баягы ошол жагдайды билген юристтер, аскердик бир жагдайларды билген адистер менимче жакшылап бир такташы керек болгон маселелер көп да. Муну жанагындай силерге компенсация берүү, кандай бир төлөмдөрдү төлөө жагын эми ошол депутаттар дагы козгоп аткандан кийин бул эми парламентте каралышы керек болгон, ошол жерде бир дискуссия боло турган, ушунун күнгөй тескейин моундай подкасттарда эле эмес, ошол жерде бүт баарын эмне үчүн болгон, кандай болгон, ошону көтөрүлүш керек болгон маанилүү маселе деп эсептейм мен делечи. Ошол сиз айта турган дагы башка эми аскер адамы катары могу генералдардын баардыгы генералдардын чечимине байланыштуу да. Аскери жетекчилердин чечимине байланыштуу. Ошол аскери жетекчилердин тактикасы ушул Баткен согушунда ушул аскери жетекчилердин ролу боюнча эмне айта аласыз? Эми бул жерде чыныгын айтканда согушту көргөн генералдар эмес экен да. Мисалы үчүн жаңы Афганстанда согуш болгон Шамкеев, по-моему, Афганстанда согушту көргөн киши да. Негедир ошондой немеге туура эмесинде чара көрө албай калды, билбейм да. Контур колго түшүп болгон эмеси билбейм го. Эмеси чыныгы баягы настоящий генералдар болгондо. Алар бир каршылык бир эмесин кылыш керек эле. Тем более Исмаил Исаков деген жүргөн экен. Топоев жүрдү аралаш. Субанов, ушулар. Садиев, Чотпаев дагы. Эми генералдар маал менен жүрүштү ошол жерде Баткенде деген. Булар эмне кылып жүргөн билбейм да. Ошо кийин уктук да биздин министр Ногойбаев Баткенге барып ак көйнөк кийип тойго келиши деп адамдар күлүп жүрдү да. Эмне келди дейт ол деп ак көйнөк кийип алып деп. Качан барыптыр? Кайсы? Ошо мезгилде. Ошо мезгилдердеби? Барган экен да. Ошондо күлүшүп жүрдү да. Келип алып ак көйнөк кийип алып тойго келиши деп күлүшүп жүрдү. Мен чында эми генералдарды мен мындай жамандап нете албайм. Бирок ошолор согушту көргөн генералдар болгондо алар уже бир нерсени каршылык кылыш керек эле да. Эми азырында ойлоп көрсөм 100ге жетпеген маджигеттер экен. Бизди жүргөн ушу 20 эле жүрдү да.
Жана 40 пайыз болмокчу. Ошону мен буга чейин келген ошол аскери тараптан келген бир өкүлгө да айттым элем, ошол жаманбы жакшыбы бир өлкө болсок, өлкөнүн коргоо министрлиги, армиясы бар эле, анан тигилер болсо бир ошо канча сиз айтып атасыз, азганактай бир чакан бир топту боевиктерди, можокеттерди билбейм, бир жерин так координатын аныктап туруп элге, жерге зыянды тийгизбегендей кылып эле аяп отурбастан так билгенден кийин тынчтык пайда болот. жанчып тим эле ташталканын чыгарып атчу менен атып зоодо болобу, үңкүрдө болобу, ошондой болсо болбоду деп мындай жаран катары аскердик адис эмесмин да мен. Ушундай бир менде суроо пайда болот да. Кече неме жана айтып өтпөйбү, айыл башчы. Акмурза Тагаев. Олардын балчыгытын хитрилери эчкилерге фонарикти байлап коюп, биздин немелерди алдап, эшиктердин мойнуга таш чырактарды байлап коюп, айдап адырга келсе баягы жылкытса адам экен деп ойлойт да бирок мажакеттер экен. Ошол жерге пушкалар менен атып, барса эчкилер өлүп жаткан. Хитри. Ошону биздикилер генералдар билбейби. Ошо разведка билет токтоп. Эртесиге башкача метод чыгарса болот эле да. Эми азыр биз болуп өткөн ишти мындай таасын көрүнүп турат да. Бүт мынандай болуп өттү, ошондо мындай кылса болмок экен, мындай кылса туура болмок экен деп айтканга оңой. Бирок ошол учурда чындап эле баягы чек ара кызматы деген болгон эмес экен да, ошол учурда. Чек ара кызматы деген такыр, анан анткени чек арада турганда такай кийим каяка өтүп атат, кайсы шектүү мандемдер бар, ошонун баары байкалса, атайын кызматтар деген бар, баарын билип, ошого жараша алдын ала чара көрүү деген болбоптур да. Болуп өткөндөн кийин анан окуяны кубаламай экен да. Респект, мен өзүм орган иштебедим. Ар бир органда доверенное лицо дегендер болчу да. Ошо жанагы генералдардын же болбосо арасында мындай мажыктын арасында адамдар болгондо, информация алып турганда мүмкүн алдын алса болот эле. Болот эле. Эми аны эми ошол учурдагы аскери жетекчиликтин абийирине коелу эми. Мен ушу сиз сыяктуу болуп дагы генералдардан мурда ошол Баткен согушуна анча-мынча катышы бар кээ бир генералдар дагы подкастка келип сөзүм айтам деген ушундай маалыматтарды мен угуп калып атам. Балким алар келип өздөрүнүн чындыгын айтаттыр, балким айтып берер. Ошондо да бир бизди маалыматты укканда көрүүчүлөрдө дагы башкача бир ойлор пайда болор дегендей. Мен суроолорумду берип бүттүм сизге. Анан сиз айтайын деген кандай айтпай калган сөздөрүңүз болсо айта бериңиз. Мен ошол эмеде жүргөндө сахарный диабет болуп калдым да. Ошону айна. Келгенден кийин жаңа агам врач деп атпадымбы? Көрүп, колду көрүп 17 экен да. Сахарың бар деп ошону билип калды. Алгач билбей жүрө берип. Анан сахарный диабет болуп, былтыр инсульт болуп калды, микроинсульт болуп, азыр бир колум иштебей калып. Азыр больницада текшерилип атат. Өпкөдө баягы урганда ошо өпкө кабырга ийри тешип, өпкө дүнө тешип койгон экен да. Ошол жара болуп кетти да. Азыр эми раковый бала деп ошентип кичи немеден эртеге результат чыкса билинет да. Ошол Баткен ушул согуштун кесепетинен ушундай болуп отурасыз да. Эми баягы мындай маселени баягы биз шайлаган, биздин кандай ушундай маселе болобу, башкача маселе болобу, ошолорду мындай парламенттин деңгээлинде көтөрөт, ошол боюнча атайын бир мыйзам кабыл алат деген депутаттарыбыз бар. Анан ошол жерде жөн эле барып келип жүрө беришпегендир. Эми муну алар деген баары азыр телефон карайт, ютубту карайт. Балким ошол депутаттар, балким тиешелүү министрликтер көрсө. Мен кече угуп калдым. Ушу Сүйүн Омурзаков деген депутат мурун зам министр болуп жүргөн. Ошко барып чогулуш өткөзүп, чогулуш кылып да. Эми мен билген бир гана ошол киши көтөрүп атат да. Милициянын проблемасын. Азыр ошо барып кече угуп калдым. Мен немелерин сураптыр. Адрестеримди,
Балким мүмкүн бул маселе дагы эртелеп чечилип калгысы бардыр эми. Эми калган министрлер деле депутаттар бар. Аларга эч бирөө да сурабайт. Текшеринде кызыккан адам жок экен да. Şu bir gana şu beçeri Ömürzakov şu көтөрүп атат өзү. Ветеранда пенсия жөнүндө, şu неме жөнүндө көтөрүп атат. Сессияда карасам мүмкүн дагы. Ооба, биздин маектерди көрүп, башка депутаттар да колдоп болсо мүмкүн стат берип алабы. Үмүт кылабыз. Анткени биздин максат, биздин ушул подкасттардын, маектердин максаты ушу коомчулукка маалыматтарды жеткирүү, коомчулуктун же ушул тиешелүү министрликтердин, жетекчиликтин бир сезимин ойготуу. Мындай кылганыбыз болбойт экен деп кандай бир чечимдерди кабыл алдыруу да. Ушул эми ошондой себеп болчу бир маектердин бири болот го деген үмүтүм бар. Сизге жараткан Аллах подкаст немен өтө керектүү экен деп мен азыр ойлоп көрсөм бул азыркы момент ушунчалык керек туура ойлоп чыгыпсың. Рахмат, эми бул биздин баягы ушул кесиптин ээсимин, бул менин милдетим, ишим, өзүмдүн эч кимге милдет кылбаган, кол койгулбаган ушунун окуусун бүтүргөм. Мен ушундай ишти кылышым керек. Бирок сиздин ушинтип баалап атканыңызга рахмат. Анан Аллах сизге ден соолук берсин. Сиз күтүп аткан, күтпөй аткан тараптардан сизге жакшылыктарды берсин, жараткан Аллах. Ишиңизге ийгилик, ден соолукта болуңуз анда. Рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Экинчиси, биздин ушул подкасттарыбызды 70% ашуун адам катталбастан болгону 30% катталып көрүшөт экен. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.